Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте айтады, bir зынақор аял болған екен Бани Исраилде. Ошол зынақор аял ушундай күн ысыкта эшикте баратса, аябай чаңкаган экен, чаңкап туруп. Өзү ошо кудукка түшүп, суу ичип, караса ит турат. Ит дагы ушунчалык чаңкагандыктан тилин чыгарып, топурак жалап калган экен. Ай, мага жеткен чаңкаган, буга дагы жеткен турбайбы деп, баягы өзүнүн галошун чечип, жолугун байлап, кудуктан суу алып, ошо итке суу берген экен. Итке суу берген экен, иттин чаңкоосун кетирип. Алла Таалага ушу кылган амалы жагып, жараткан Алла Таала күнөөсүн кечирип бейишке киргизген экен. Эми сиз айтыңызчы, адамга биз суу берсек канча сооп болот? Итке сооп, итке суу берип, бейишке кирген аялды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Адамдарга суу берген хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, суу бар жерде суу берсең, bir kul azat kılganı soğuğun alasın. Su çok yerde su versen, ölügen adamды tiriltkendey soğuk olasın. Бұл жерде қандай деген? Алемі тамақ беру olsa, maşallah, İslam'ın bağlılıkları, Peygamberimizin sıfatları, bardық пайғамбарлардың sıfatları.